Нарын облусунун дагы бир эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул жол проблемасы. Эмне үчүн? Себеби Нарын облусту территориясы жагынан эң чоң область республикадабыз. Адамдар санынан азыраак болсо дагы территориясынан өтө чоңбуз. Значит, территория чоң болгондон кийин ошол территорияга жол курулуш керек, туурабы? Алайылга барыш керек, бул жактан Акталага барыш керек, тияктан ат башына чейин Кытайга чейин жетиш керек, тиягы барып туруп балыкчыга чейин жетишибиз керек. То есть өтө чоң территориябыз. Значит, жол курулуштары боюнча мен айтайын дегеним өтө мындай кыйын жана жаман акыбалдабыз Нарын облусу. 2024 жылы 23 жылы Нарын облусунун жолдорун куруш үчүн Минтранс 160 километр курабыз деп өздөрүнө планга коюшкан экен. 224. Так. Аткарылганы болгону 42 километр аткарылыптыр. 30% аткарыла ошондо, даже 30-дан ашыраагы, азыраагы. Даже 25%. Пландын 20% аткарышыптыр да. Конечно, наразы болот ошондой болсо. Бузулган жер бузулган бойдон, чачылган жер чачылган бойдон, жасалбаган жер жасалбаган бойдон, оюлган, чоюлган бойдон жатат. Жолдорубуз. 2024 жылы, 25 жылы 197 километрге план коюпсуңар, туурабы? Аткарылганы 60 километр экен. Ошол эле баягы эле 30%, 25%. Мындай жакшырып кеткен эч нерсе жок да. Жол боюнча Нарын облусунда өтө аянычтуу маселе болуп атат. Быйылкы жылга канча километр карадыңар? Нарын облусу боюнча. Отуруп айтыңызчы. Микрофонду алып, отуруп айтыңыз. Нарын облусуна быйылкы жылга план канча каралды? Нарын облусуна жалпы 266 километр план алабыз. Так, аткарылышы канча болот? Быйыл 100% аткарабыз. Так, токтоп туруңуз. 266 километрдин баарын аткарасыңар. 266. Баарын. То есть быйылкы мына мен жазайынчы мынерге. 266 километрди план болду, туурабы? Аткарылышы 100% болобу? 100% аткарабыз. Точно? Так, ГКМБ отметка кылгыла. Мага отдельный отчет бересиңер. Рұқсат берсеңіз, маалымат беріп қойсам болады? Азыр бересиз. Макулбу? Отдельный отчет бересиңер магачы. Ушул цифралар туурабы, туура эмеспи? Мен муну таң калып атам. Эгерде бул 266 километр планга киргизсеңер, так, ошону 100% аткарсаңар, анда Нарын укмуш жыргамакта. Анда Нарын облусу укмуш жыргамакпыз, туурабы? Жылына 40 километр, 60 километр аткарсак, а быйыл болсо 266 аткарсак, укмуш сону болмок эмеспи? Ошондон ушул айтылган цифраларды биз азыр жазып алдык. Эгер ушул аткарылбай кала турган болсо, анда жооп бересиз. Так, шаардын, Нарын шаарынын мэри. Нарын шаарында канча километр жасалып атат? Минтранс тарабынан. Минтранс тарабынан Ленин көчөсү 9,5 километр, Шераев көчөсү 2 километр 300 метр жер жасалыш керек. Качан башталды эле? Бул көчөлөр былтыркы жылы башталган. Былтыры. башталган. 2 километрди былтырдан бери бүтө албай атабы? Бүткөн жок. Бүткөн жок. Токтоп туруңуз эми. Министр эмне үчүн бүтпөй атат? Бул Шераев көчөсү боюнча былтыр сентябрда баштаганбыз. Сентябрда башталгандан баштап ал жерде проблемалар өтө көп экен. Эски канализация, водопровод бүт барды проблема болуп, былтыр основаниясы жасалып бүтпөй калды. Быйыл азыр 700 метрдей калды асфальт. Аз басында бүтөт. Канча күндө? 2-3 күндө бүтөт. Так. ГКМБ отчет кармагыла. 3 күндө Шераев көчөсү бүтөт. 3 күндө Шераев көчөсүн бүтүрүп, мага видеосу жүрөтөсүз. Уктуңузбу? Основной жол бүтөт. Тротуар, освещение бул августтун 10-на чейин бүтүрөбүз. То есть августтун 10-на чейин Шераев көчөсү полностью бүтөт. А эмне ушуга чейин бүтпөй жүрдү дейм да? Подрядчик ким? Подрядчик Бета Групп деген компания. Бул жерде эң көйгөйлүү маселе ошо мен былтыр сентябрда келгенде
өтө изчилеп чыктым. Бул территорияда бир дагы асфальт завод жок. Так. Быйыл азыр 3 асфальт завод койдук. Бул Нарынбаевка да тиешелүү. Нарынбаев өзү жалпы 120 километр. Быйыл 46 километр пландык. Сентябрда 46 километрде асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Так, хорошо, түшүндүм. Да, у тебя никто не спрашивает. Сядь. Кто дал тебе разрешение говорить? Так, мэр города айтыңызчы. Жанагы Шералиев көчөсү, ладно, түшүндүк, сүйлөштүк, көчө боюнча. Дагы кайсы көчө жасалып атат? Минтрас районунда, Ленин көчөсү. Канча километр? 9,5 километр. Качан башталган? Бүгүн башталган бул дагы. Аккоргондо бул шаардын батыш тарабы. Башында троллейбустардын линиясы жок, ошол жактын бүткүлү чукул жолдун чекесин казып баштаган, бирок бүткүлү бүтпөй калды. Бул 2025-жылы троллейбустун линияларын алып бергеле баштайбыз деп биз кеңештен уруксат алып бердик 28 февралда. Катты Минтрансқа бета группка жолдодук. Бул жакта бизден жолдонгон каттар да бар. Аларды мен алып бердим. Ошондон бери иш жакшы кетпейт, камчылык дышайт. Турат. Барын ачык-ачык айтыңыз. То есть Ленин көчөсүндө жумуш жүрбөй турат, туурабы? Жумуш жүрбөй турат. Элдин нараазычылыгы бүгүнкү күндө нарында иш жок дегени көчөлөрдөн болуп атат, камчылык дышайт. Өзү шаарда бир топ жумуштар жасалып атат, бирок көчө мындай бар. Так, хорошо, давайте. Ленин көчөсүндөгү эмне үчүн жумуш жүрбөйт? Минтранс. Ленин көчөсүнүн 9 километр, 4,5 километринде азыр Бетагруп компаниясы иш жүргүзүп атат. Бирок троллейбустун линияларды март айындагылар чечип берди. Атмекалар өзү киришип, депутаттарды чогултуп чечим кабыл алып берди. Анын демонтажынын өзүнө да 1 ай кетип калды. Өтө көп экен. Иш башталганына бир 2 ай, 2,5 ай болду. 4,5 километр. Канча жумуш иштеп атат? Жалпысынан 30 техника иштейт. 30 техника иштеп атат ошол көчөдө. 9,5 километрге, 9 километр. 9,5 километр июльдүн. Так, токтоп туруңуз эми. Бул эмне деген групп подрядчик? Бета дедиңизби, эмне дедиңиз? Бета групп. Кана барбы бул жерде ошонун жетекчиси? Бета групп жетекчиси барбы? Чакырбадык эле. Чакырмадыңызбы? Частниктерди эч ким чакырбады. Бул боюнча мен маалымат коеюн. Бул Ленин көчөсүнү сентябрдын акырына чейин бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Түшүнүктүү. Бета групптун ишмердүүлүгүн текшергилечи. Муну мен эме Уду начальник Уду кана? Начальник Уду. Вам поручается. Бета групп компаниясынын ишмердүүлүгүн текшергиле. Так. Минтрастан канча акча алган, кайсы көчөгө, так, кандай иштетти, эффективдүүлүгүн жана ошонун пайдалуулугун текшергиле. Макулбу? Срочный порядке. Анын ишмердүүлүгүн начальник Уду сиз өзүңүз көзөмөлгө аласыз. Макулбу? Көчөдө иштеген техникаларын иштеп атканын мага маалымат берип атат. Бүгүн ташыйып келет экен деп күнү түн иштеп атат деп ушундай маалымат берип атышат. Так, ушуга чейин иштебей турган дейт. Мен ошондой болуп атабы эле? Вот именно. Вот именно. Азыр ошол Бета групптун жетекчисин чакыргыла. Каякта жүрөт экен? Бишкекте болсо Бишкектен, Нарында болсо Нарынан тапкыла. Эгерде келбей турган болсо, анда Бишкектеги коллегаларга команданы бергиле. Так, алар таап, кармап, салып машинеге. Анан башка чакырып алып келебиз бул жагачы. Жетекчисин алып келип байлап койгула ушул жерге бир столбагачы. Ушул жерде турсун. Эртең менен кечке турсун ушул жерде. Нече болот? Тамакты да бербей байлап койгула столбага. Ошол начальник Уду сиз өзүңүз аласыз. Контроль. Все, макул, отуруңуздар. Эми мына Нарын шаарындагы жанагы көйгөйлүү болуп аткан эки чоң көчө, так, Шералиева жана Ленин көчөлөрү, буюрса Шералиева августка чейин бүтүрөт, толук койду. Тротуарларын, авто бекеттерин, жарыктандыруучу жанагы не деп коет, жарыктандыруучу столбаларды освещение деп коет. Ошолордун бардыгын, макулбу? Августка чейин. Августтун канчасында? Августтун 10-уна. Муну ГКМ контролго алат. Ленин көчөсүн? Ленин көчөсүн сентябрдын акырында. Сентябрдын
ну, скажем, сентябрь 20-сына чейин начальник УУДу контроль кылат. Хорошо? Өкмөт алгыла контроль аягына чейин чыгаргыла ушуну. Макулбу? Нарушение боло турган болсо, мыйзамдын чегинде соответственно нашим законодательством принять меры по отношению подрядчика и по отношению тем людям, которые проводили этот аукцион, там, ну, министерство тарабынан. Макулбу? Все, садитесь, пожалуйста. Мына проблема чечилди. Эми бул проблеманы башка көтөрбөйгүлө. Биз күтөбүз, 2 ай күтөбүз. Ушунча күткөнбүз, эми 2 ай дагы күтөбүз. Макулбу? Так, отуруңуз. Так, эми облус боюнча, жолдор боюнча акыбалды айтып бериңизчи. Каерде эмне жасалып атат? Отуруп айта бериң. Область боюнча биз план боюнча бардык райондордо жолдор салынып атат. Ошо автолар боюнча биз койгон график боюнча кетип атат. Так. Нарын областында бир гана маселе ушул Шералиева менен Ленина көчөсү болчу, бирок бул боюнча график боюнча кетип атат. Эң негизгиси биз асфальт заводдорду чечип алдык. План боюнча каралган ушул канча километр караган болсок, Канча каралды эле? 266 километр. Именно ошентип айтпайсызбы? Аны биз ушул ноябрга чейин бүтүрүп, То есть 266 километрди ноябрга чейин облус боюнча бүтөт. Так, буну биз губернатордун биринчи орун басары ким? Сиз канча жыл иштегенсизби? 4,5 жылдан бери иштейсизби? Биринчи орун басары болуп, а? Сиз контролго алыңыз. Уктуңузбу? Маган отдельный отчет менен бересиз. 266 километр жер Нарын облусу боюнча, то есть жерде 266 километр жол Нарын облусу боюнча быйыл бүтөт. Бул рекорд, Мындай болгон эмес эч качан. Абсолютный рекорд. Абсолютный рекорд. Себеби дегенде жылда мына 40 километр, 60 километр экен, Быйыл 266 километр болуп атат. Муну сөз жеткизгиле экен. Мына айыл өкмөттөр отурат, акимдер отурат. Так, первый зам губернатора будет контролировать. И отдельно будете мне докладывать. Уктуңузбу? Я буду это тоже. Вот өзүмө жазып алдым, мына өзүм муну отметканы кылып алам. Макулбу? Пожалуйста, отуруңуз. Так. Эми жолдор боюнча биз Нарын облустубуз, биздин эң мындай мамлекетибиздин чеке жеринде мына табигаты катаал, тоолуу облусубуз да, туурабы? Бул жерде жанагы кар эртерээк түшөт, суук эртерээк түшөт. Ошондуктан биз ноябрда бүтөбүз деп отурганыбыз туура эмес. Макулбу? Күнү түнү иштегиле. Бул жака өзүңүздүн орун басарыңызды байлап коесузбу? Же болбосо начальник управление, департаменттер деген көп силерди. Бирөө жараны байлап коюңуз. Макулбу? Өзүңүз дагы былтырдан бери, былтыр кайсы маалда сиз жумуш келдиңиз? Июлдун 15. Министр болуп. Июлдун 15-inde 1 жыл. 1 жылда Нарын облусуна канча жолу келдиңиz? Областына 15 жыл. 15 жолу келдиңиз? Вот жакшы экен. Көп келди. Ну вот жакшы экен анда болсочу. Анда почти ар бир айда бирден келип атыпсыз, туурабы? Ушундай болуш керек, мобильный болуш керек. Министр деген мобильный болуш керек, чуркаш керек. Тем более жол министри жол менен чуркап жүрө беришиңиз керек, сизчи. Ушу жол кайсы жерде жол болсо, ошол жерде министр жүрүш керек. Сиз приблизительно өзүңүздүн мээңизде бардык жерди билишиңиз керек. Бардык жолдорду билишиңиз керек. Макулбу? Эгерде былтырдан бери 2 жолу келдим дегениңизде, азыр муну кабинеттен кууп чыгат элем. Жакшы 15 жолу келипсиз. Это правда, да? Это правда. Это правда. Сиз мына чындыкты айтып бердиңиз. Жанагы подрядчик очень сильно подводит, да? Министрди дагы, ДУларды. Ну вот подрядчик боюнча начальник УУДга бердик команданы, начальник УУДу бүгүн эле чыгып подрядчиктин өзүнө келтирип коюңуз. Макулбу? Если подрядчик туура эмес иш кыла турган болсо, ни у кого не надо спрашивать. Ни у кого нет никаких крыш. Сразу принять меры. Вплоть до под стражу. Карап отурбаңыз. Бардыгынын вот крышасы, единственный крыша должно быть закон. Закон защищает всех. По закону будем отвечать все. Не будет работать, неправильно будет работать, будете отвечать. Хорошо будет работать, будем как бы поощрять наоборот. Ошо начальник уктуңуз, мына губернатор да айтып атат подрядчик жөнүндө, министр дагы айтып атат, мэр дагы айтып атат. Примите меры. Макулбу? Ким болсо дагы.
Анан бизде кээде ушундай эле, мурда ушундай адат болуп калган. Акчасы көбүрөөк, тааныш көбүрөөк, чогуураак таанышы барлардай кой тийбей деп кармап калчу. Чтоб такого не было. Имейте в виду. Эгер кимдир бирөө крышавать этсе мага айтып коюңуз. Крышасын жара коебуз бардыгын. Отуруңуздар, пожалуйста.